чындык ар дайым айтыла береби десек, чындык айтып күнөөкөр болуу жагы да бар экен. Буну эсиңерден чыгарбагыла. Аны эмне деп коебуз? Аны саи ан-намим деп да коебуз. Же мугтаб деп да атайбыз. Саи деген чагымчыл, экөөнү уруштуруп берет. Буну буга айтат. Экөө чын эле нерсени бири-бирине айтып туруп эмне кылат? Урушту. Мисалы, ал сени монтип тилдеди десең, бул неге мени тилдейт деп урушуп кетет экөө. Чындыкты айттың бирок тилдеген болчу да, мисалы үчүн. Не керек бар ошону айттык да, мисалы үчүн. Экөөнү уруштуруп. Чагымчыл, уруштуруучу, козутуучу, бири-бирине тукуртуучу, касташтыруучу болуштуктагы күнөөкөрчүлүк бир туугандар. Бирөөнүн бою узун, бирөөнүн бою кыска, бирөө узун, бирөө кыска деп кеп кылат, ак кара деп кеп кылсаң дагы гыйбат кылган болосуң, күнөөкөр болосуң. Демек, чындыкты айтып атам деп эле ар дайым айтпайсың. Себеби эмне кылат экенсиң? Бири-бирине уруштуруп коюшуң мүмкүн. Бирөөнү гыйбат кылып коюшуң мүмкүн. Гыйбат дегенди билесиңерби? Не деген гыйбат деген? Көз жок кезде, өзү жок кезде ал жөнүндө жаман кеп кылуу. Бой узун, бой кыска, ак, кара, жашыл, жакшы окуйт, жаман окуйт деген кептер. Жана башка, кыскасы ал жактырбаган. Бирок, жигиттер унутпагыла. Күнөөнү ачык кылган адамды кеп кылуу бул гыйбат болбойт. Мисалы үчүн бир адам мындайдан, жанагындай таштай турган, баткенче айтканда ташай турган адамдардан. Ошону айта бер. Баланча монтип таштайт экен, бул күнөө кылат экен, түтөтөт экен деп айт, мындан күнөө эмес. Түшүндүңбү? Эми бунан кимге айтасың? Баягы ошол адатын таштасын деп айтасың да, түшүндүңүзбү? Адатын таштасын. Атасына айттым, мисалы, досум чегип атат, ата, эми мисалы үчүн Айшада дейсиң. Токтотуңуз дейсиң, мен айттым эскертип дейсиң. Түшүндүңбү? Эми элдин арасында шерменде кылбайсың албетте, туурабы? Бүтүндөй группалаштарыңа, классташтарыңа айтып шерменде кылбайсың, жаман нерсе. Бул анын айыбын ачкан болуп калат да. Бирок аны тарбиялай турган устатына, атасына, энесине эмне кыласың? Кемчилигине жеткирсең, бул жакшы эле нерсе болот. Буну гыйбат дебейбиз. Түшүндүңбү? Бул күнөө кылып атпайбы, ачык кылып атат. Бунун мондай түшүнгүлө, күнөөнү ачык кылып атат. Көчөлөп чегип калган адам, көчөлөп ичип аткан, уурлук кылып аткан адам. Мисалы үчүн, эгерде ал өзү күнөө кылат, жашыруун кылса, аны ачыкка чыгарбайсың. Өзүнө гана айтасың. Түшүндүңөрбү? Жашыруун кылат, атасына да билдирбейт, эч кимге билдирбейт, баягы даараткананын ичине да кирип алып анан жанакы нерселерди кыла турган болсо, сен көрүп байкап калсаң, аны айтпайсың. Аны өзүнө гана эмне кыласың? Кеп кеңеш айтасың, бул ишти кылба деп айтасың. Түшүндүңбү? Ачык күнөө кылган адамдын айтуу бул гыйбат болбойт. Экинчиси, динди бурмалап, динди бузуп аткан адамды дагы ачык айтуу бул гыйбат болуп эсептелбейт. Мисалы үчүн, бир бузук акыйдада экен, туура эмес ишенимде экен, элге жайылтып атат ошол ишенимини, сен эмне дейсиң? Урматтуу окуучулар дейсиң, группалаштар дейсиң, баланча ишеничи туура эмес экен деп ачык айтасың. Бунда эч кандай гыйбат эмес. Айбек бунун ишеничи бузук экен деп туура эмесин айтасың. Өзүнүн жеке адамдыгын айтпай атасың, эмнени айтып атасың? Ишенимини, элге зыян берген нерсесин айтып атасың. Мында гыйбат болуп эсептелбейт, бир туугандар. Инсан инсандын этин жейби, жебейби? Кимдин жегиси келет инсандын этини? Эч ким жегиси келбейт. Инсандын эти эмне? Арам болот, билесиңер, жегенге болбойт. Демек, ким кимди гыйбат кыла турган болсо, анын этин жегенге барабар экен. Бирөөнүн артынан анын кемчиликтерине кеп кыла турган болсок, эмне экенбиз биз? Анын этин жегенге барабар экен. Аллах Таала Хужурат сүрөсүндө бул боюнча да ачык айкын айткан. Албиле. Вала ягтаб ба'дукум ба'да. Айюхиббу ахадукум ман я'кула лахма ахихи майтан факарихтуму. Фаттакуллах. Бириңер экинчиңерди гыйбат кылбагыла, көз жокто жамандабагыла дейт. Неге десең, уландысында Алла айтып атат. Силердин бириңер экинчиңердин этини жегишин каалайбы дейт. Бири-бириңердин этини жегиңер келеби дейт. Эч кимдин эти бирөөгө адал эмес, жегенге болбойт. Эч ким өз бирөөнүн этин жегибиз келбейт. Демек, бирөөнүн этин жегин келбесе, ал жөнүндө жаман кепти дагы айтпагын. Фаттакуллах, Аллах Тааладан корккула, бирөөнүн этин жебегиле, чакымчылык кылбагыла, жалганды айтпагыла, бирөөнү гыйбат кылбагыла деп эфирибизди жыйынтыктайбыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Туура айтсам, Аллах Тааладан жаңылсам жаман нәфсимден жана шайтандан жаратканым жаңылтпасын. Чынчыл болууну баарыбызга насип кылсын. Аллаху акбар.